кыздар, балдар деле мындай көчөдө бири менен таанышо бербейт экен. Аял кишилерди бул жерде закон аябай катуу коргойт. Аял кишиге барып сүйлөмөк тургай, жана карап койсоң дагы бул статья бар экен. Эркектер дагы көчөдө мындай кыздарга көп тийишпейт. Бул аялдар үчүн эң чоң плюстардын бири болот. Кыз келиндер, аялдар өзүнүн сактыгына 100% ишенет. Assalamu alaikum достор. Бүгүн биз Корея жөнүндө кыскача маалыматтарды беребиз. Кореянын кандай жакшы жерлери бар, кандай жакшы жерлерин биз кабыл алып үйрөнсөк болот. Бизге анча жакпаган жерлери, ушул жөнүндө кеп кылабыз. Султан үчүн жаккан жерлери, кандай жерлер, жакпаган жерлери эмнелер? Ошол жөнүндө айтып берсин анда. Канча жылдан бери жашап атасыз Кореяда? Канча болду келгениңиз? Биз келгенибизге 2 жыл болуп калды, майда 2 жыл болот. Көнүңүзбү уже? Көнүм деп ойлойсузбу? Же дагы деле адаптационный периоддасызбы? Жок, эки жакта көп болгон үчүн мага көнүш оңой эле болду. Мындайча айтканда 1 жылда эле көндүм десем болот. Кийинки жылы уже кадимкидей эле боло баштады. Сиз үчүн адаптациялоого чоң кыйынчылык эмне болду? Мен үчүн эң эле биринчиси бул тилди билбестик болду. Мен бул жака келерде тил окуган эмесмин, тилди билген эмесмин, даже тамга тааныбайт элем. Ошон үчүн келгенден кийин эле бул жакта баардык тамгаларды тааныбайсың, эчтеке тааныбайсың, сөздөрдү түшүнбөйсүң. Мен үчүн эле айга баргандай эле болду. Кайра артка кайткыңыз келдиби же келбедиби? Артка кайткым келген жок, үй бүлөм менен эле болгум келди ушул жерде эле. Тилди бул үйрөнсө болот. Эң негизгиси эле окуш керек, анан үйрөнүп аласың, анан баардыгын уже түшүнүп баштагандан кийин анан жашоо жеңилдей баштайт. Кореяга келгенден бери өзгөрдүм деп ойлойсузбу? Кореяга келгенден бери мен өзгөрдүм деп ойлобойм. Бул жерлердин культурасына принимать этип же өзүңүздүн мындай привычкаңызды таштап ушундай болдубу? Ооба, бир аз бул жакта кайсыл жерде жүрсөң, ошол элдин үрп адатын үйрөнүп баштайсың, бир аз кылыктарын үйрөнүп баштайсың. Мен үчүн жанагы адамдар менен учурашканда эле мындай баш ийип, поклон кылганды эле үйрөнүп алдым. Бул адат болуп калат экен. Мындай өзү кореец эмес, башкалар менен учурашканда деле баш ийип жүгүнүп калат экенсиң. Сиз үчүн Кореяда жашоонун жаккан жактары эмне? Мага эң негизгиси эле Кореянын бул жерде комфорт, бардык нерсе адамдарга ыңгайлаштырып жасалган, өз орду менен жасалган. Күнүмдүк жашоо турмушта мындай ары бери басканда кыйналбайсың. Бардык нерсе адамдар үчүн ыңгайлаштырылып жасалган. Мисалга алсак, ушундай парктар аябай көп. Мамлекеттин территориясы өзү кичине болсо дагы, бирок таң каласың, ушунчалык көп парктарды курушкан. Жол системасы мага аябай жакты. Машина айдап жүргөндө дагы жолдордун мындай курулган системасы аябай сонун экен. Аябай ыңгайлуу, орусча айтканда аябай удобный экен да. Светофорлордун күйгөнү, жолдун развязкалары, кесилиштер, бул баары мындай бири-бирине жолтоо болбойт. Ошонусу жакты. Анан водительдер бири-бирин подрезать этип ушундай нерсе бар бекен? Көбүнчө жок дешетпи? Бир аз бар, бирок андай эле катастрофа кыла тургандай, бири-бирин кесип, бири-биринин кыжырына тийишпейт. Бардыгы мындай правиланы сактаган аракет кылышат. Ушундай бардык нерсе өз ордунда болсо, комфорт болсо, көңүлүң тынч болот экен, ошонусу жакшы. Анан дагы жаккандардын бири бул мага тамак ашы жакты. Тамак ашы көбүнчө жакпайт го эркектерге, потому что эме го, чөп-чар көп, никаларийный, о сизге жактыбы? Тамак ашы жакты, эмнеси жакты? Себеби ар кандай түрдүү, мисалга алсак, море продукты, анан кийин ошол эле чөп-чар, салаттарды көп жейт, ошонусу жакшы экен. Бул деген витамин, минерал, организмге керектүү пайдалуу нерселердин баары бар. Бирок море продуктунун көпчүлүгүн деле мен жей албайм, балыктан башкасын жей албайм. Анан жана бул жерде иште обед бергенде көбүнчө булар свинина жешет го. Шуну кыйналбайсызбы эт жактан? Жок. Жеген эчтеке болбой калып, кээде ушундай болбойбу? Анча-мынча ошондой жерлер бар. Бирок бир жерде стабильно иштеп калсаң, сага дагы альтернативный тамактарды жасап беришет. Мал эти кымбат дейт, кымбат элеби? Мал эти кымбат, аябай кымбат. Негизи эле бул жакта бардык тамак аштын баары кымбат. Жаккан жерлердин дагы бир жери бул коопсуздук. Бул жерде аябай коопсуз. Ошонусу жакшы, эч ким бирөөнүкүн алам, урдайм деп аракет кылбайт. Бардык жерде камералар орношулган. Балдар дагы, жаш балдар үчүн дагы жакшы да. Өздөрү мектепке барып келе берет, анан көчөдөн салып кетти же уурдап кетти деген нерсе жок да. Эгерде бала чака менен жашай турган болсоң дагы аябай чоң плюс. Балдарың үчүн көп кабатыр албайсың. Балдарга да көп эч ким тийишпейт.
Бул жерде өзүңүздү мындай бөтөндөй, башка жерде жүргөндөй сезбейсизби? Корейстер антип эле ачык эле бөлгөн учурлар болгон жок. Булар деле көп деле маани бере беришпейт. Балким биз өзүбүз дагы азиат болгон үчүн бир аз көзгө даана ташталбасак керек, ошон үчүн болсо керек. Анан дагы жаккан жери бул жакта автотранспорттун мындай доступный болот экен. Ошонусу жакшы экен. Мисалы, жаңы эле чыккан машинаны деле оңой эле алсаң болот. Себеби өздөрүнөн чыккан үчүн көп кымбат эмес. Кредитный системасы да жакшы жолго коюлган. Көпчүлүгү жаңы машиналарды алып, сатып алып, кредитке алып колдонуп жүрө беришет. Эски машинасын утилизация кылганы жардам беришет. Ушундай жакшы плюстары бар экен. Ошон үчүн көпчүлүгү жаңы машина айдашат. Ушул жери да жакты. Эми жакпаган жерлерин айтыңызчы, сиз үчүн жакпаган жерлери эмне? Жакпаган жер мен биринчи эле бул аба ырайынан баштайм. Кышында аябай суук, кар жаабаса дагы аябай суук болот. Шамал, деңиздин жээги болгон үчүн бул жакта муздак шамал бир урганда сөөктөрүң баары кычырап кетет. Жайында болсо тескерисинче мыңдуулук аябай 100%ке жеткенде күн чыкканда жөн эле парилканын ичинде жашагандай болосуң. Териң куюлуп жөн эле дем ала албай каласың. Мындай душный болуп кетет. Ошонусу Кантип жакпады. сактанасыз аба ырайдан, ушул влажностьтан, кышында сууктан? Кышында эми жылуу кийинесиң, жайында эчтеке кыла албайсың. Үйгө келип эле күндө саат сайын душка түшүш керек болот, муздак душка. Жакпаган жерди дагы мисалы жумушта адамдар бири-бири менен кыйкырып, катуу тондо сүйлөшкөндөрү жакпады. Мындай алар кадимкидей эле көрүнүш болсо керек, бирок биз үчүн мындай таң калыштуу болду. Бул сүйлөшүп атканда деле мындай катуу сүйлөшүп, урушуп атабы деп кыжалат болуп карай карабасаң көрсө жөн эле сүйлөшүп аткан болот. Бири-бири менен деле ажылдашып, урушуп кеткен моменттер болот экен. Булары кызыктай түйүлдү мага. Анан дагы бир жакпаган жери бул эркектердин арасында. Эркектер бири-биринин жамбашына андай чаап коюшат экен. Ал эмнени түшүндүрөт экен? Мындай жаңы эле көргөн адамды антип чаап бербейт. Достошуп, жакындашып калганда ошентип чаап коет экен. Бул деген ушундай дос дегенди билдирет экен. Мисалы бизде симпатияны билдирет экен. Бизде мындай дос деп койсок, аларда желкеге эмес, башка жакка чаап коет экен. Сизге ушинтип чаапты беле? Ооба. Андан кандай эме болду? Түшүндүңүзбү бир эмеден эле же кийин билип Жок, түшүнгөн жокмун да. Биринчи менеджер Сажан деп коет го. Ошо бир жерде иштеп жүрүп, бир канча убакыт өткөндөн кийин уже тааныш болуп каласың, күндө учурашып, сүйлөшүп каласың. Анан бир күн эле бүтүп эле бир чаап койду. Анан таң калып эле эмне болду деп кой. Көрсө, булар значит сени өзүнүн кругуна кошконду билдирет экен. Бул деген эми культурный отличие деби? Булардын культурасы да эми. Ооба, буларды биз өзгөртүп же булардыкын алып коюп деген бир максат деле жок. Булар кандай болсо ошондой кабыл алышыбыз керек. Себеби ушулардын мамлекетинде жүргөндөн кийин ушулардын культурасын биз сыйлашыбыз керек. Мындай эле жаман көрбөшүбүз керек, жек көрбөшүбүз керек. Жөн эле кабыл алышыбыз керек. Анан дагы бир жакпаган жери бул дагы эле барып ушул тилге такалат. Мисалы, бир жерге барып калсаң, корейс тилинен башка тил болбошу мүмкүн да. Адамдары дагы корейс тилден башка тилде сүйлөбөшү мүмкүн. Англисче сүйлөсөң эч ким түшүнбөй калышы мүмкүн. Ошол жанагы аппараттар же бирдемкелерди колдоноюн десең, корейс тилинен башка тил жок. Бир аз ушул жагы ыңгайсыз болот. Мобильный приложениялар бар го, анча-мынча сайттарына кирип калсаң дагы корейс тилинен башка тил жок. Корейс тилин үйрөнгөн мажбур болосуз да. Анан дагы бул корейстер мындай көп эле баары менен бири-бири менен өтө эле жакын болуп кете бербейт экен. Мындай бир-эки сүйлөшүп коюшу мүмкүн, анан кийин болду. Андан ары өтө калың, катуу дос болуп кетпейт экен. Ар ким өзүнчө эле жүрө беришет экен. Себеби булар өздөрүнүн ушундай границасын жакшы көрөт экен. Бирөөнүн границасына да өткүсү келбейт экен, анан өзүнүн границасына да бирөөнү киргизбейт экен. Көп эле бири-биринен дистанцияны сактап эле жүрө беришет экен. Анча эле эмоцияларды билдирбейт. Анан кийин мисалы да кыздар, балдар деле мындай көчөдө бири-бири менен тааныша бербейт экен. Аял кишилерди бул жерде закон аябай катуу коргойт экен. Аял кишиге барып сүйлөмөк тургай, жана карап койсоң дагы бул статья бар экен. Барып сен заявление жазып, домогательство болду деп карап койгон үчүн дагы уже бул статья. Көчөдөн көрүп калып эле анан жактырып калып анан чоңуз тааныша албайлыбы, телефонуңду бербейсиңби деген нерсе такыр жок. Бул жакта кыздарга тийише албайсың. Ошон үчүн бул жакта эркектер дагы көчөдө мындай кыздарга көп тийишпейт. Бул аялдар үчүн эң чоң плюстардын бири болот. Ошон үчүн бул жакта кыз келиндер, аялдар өзүнүн сактыгына 100% ишенет. Үй бүлөгүңүзгө 4 адам турган үй бүлөгө бул жерде расходдор чоң бекен канча?
примерно айткан. Бул жерде Европага салыштырмалуу зарплата азыраак, бирок жашоо турмуш кымбат. Тамак аш, кийим кече, транспортный расходдор, мамлекеттик төлөмдөр, бул баарын чогултуп келсе, чоң эле сумма чыгат. Айына примерно канча коротосуз? Мисалы, Доллар менен алганда ушул айына кеткен чыгымдарыңыз канча болот? бул чыгымдарыбыз бир адамдын зарплатасы кетет. Мисалы биз 4 адамбыз, 4 адамга бир адамдын зарплатасы кетет. Бул орто эсепте $2000 расход болот. Эгерде кысынбай, элден кем калышпай жашайм десең, анда ушундай расходдор болот. Бул жака келгенден бери медицинага кайрылдыңызбы? Кымбат дешет го, кымбат болду, кандай болду? Медицина кымбат. Биз страховка төлөгөн үчүн, бирок страховка чоң жардам берет. Сиз бир күн барып врачка барган приемдоруна дары дармекке канча кетиресиз? Бир приемго. Мисалы ооруп калсаң, жөнөкөй простуда менен ооруп калсаң, врачка кайрылсаң, 20-30 миң вон жазат. Стандартный эле дарыларды бир сире осмотр кылып 30 миңге чейин жазат. Бирок страховка бар, страховка төлөнүп аткан болсо, убагында 70% алынып салынат. Ошону менен чоң жардам берет. Анан тил билбей барып врачка кайрыла аласыңбы? Ооруп калсаң, кайсы жериң ооруп атат, кандай деп түшүндүрө аласың тил билбесең, больницага өзүң барып. Ооруп калгандан уже айла жок, сен билсең билбесең да кайрыласың, бирок кээ бир поликлиникаларга барсаң, ал жерде орус тилдүү переводчиктер болот. Эгерде сиз кайрылган жерде жок болсо, анда ошо переводчик бар жерге сизди направление кылып жөнөтөт. Кореецтерден эмнелерди алып үйрөнүп биз Кыргызстанга киргизсек болот деп ойлойсуз? Кайсы жакшы жактарын алсак болот? Булардан үйрөнө турган нерсе көп эле нерсе бар. Бул биринчиден мээнеткечтик. Буларга окшоп иштей турган болсо, Кыргызстанда көп ишканалар, завод, фабрикалар ишке кирип, аябай өркүндөп өсөт. Анан ишти тандабагандыгынан бул жакта шуну үйрөнүшүбүз керек. Бул жерде обычный эле корейец деле көчө шөпөрү, уборщик болуп деле иштей берет. Бунун бири-бирине эч кандай эмеси жок, уяты жок. Өздөрүнүн ишин кандай иш болсо дагы жасай бергени. Ушул жагын үйрөнүшүбүз керек. Мекенин сүйгөндү үйрөнүшүбүз керек. Өзүнүн жаратылышын коргоп, булгабай, эч жерге таштанды таштабай, ушул нерселерди да үйрөнсөк болот. Анан жашы өтсө дагы булат, 50гө чыктым, пенсияга чыгам, уже болду, мындан ары эчтеке кыла албайм, эчтеке жарабайм деп өздөрүнө өздөрү токтотпойт экен. 60-70 жашка чейин иштеп жүрө беришет. 70тен кийин деле уже чал кемпирлерди карасаң, көчөдө сейилдеп, тоолорго чыгып, ушундай активный образ жашоо менен жашашат экен. Ушул жакшы жагын да үйрөнүшүбүз керек. Анан туура тамактануу, ар кандай көпчар, салат, море продуктыларды жеген үчүн булардын дагы витамин, минералдарды организмине жетиштүү алат экен. Спорт менен заниматься этишет. Сейил бактарда баары чуркап, көңүл ачып, таза аба менен ошого окшогон жакшы нерселерди үйрөнсөк болот. Анан дагы мына машина айдаган адамдар үчүн дагы бул көчөдө эч кандай мындай стресс болушпайт. Светофор жок, кесилишкен көчөлөрдө деле мындай кандай тыгымды көрбөйсүң. Бири-бирин кой берип, баардыгы эле барчу жерине өз убагында барып жетишип жүрүшөт. Анан жакпаган жердин дагы бир ушул абанын булганыштыгы жакпады. Кытайга жакын болгон үчүн Кытайдан келет экен негизги бөлүгү. Ошон үчүн бул жерде ушундай атмосфераны каптап турат. Баары бозоруп, абасы бир аз таза эмес. Ошон үчүн көбүнчө аба булган ич кезде СМСтер келет телефонго, ошол убакта маска тагып жүргүлө деп, анан ошол көбүнчө булар маска тагып жүрүшөт да, абанын булган ич болгонуна карап. Анда достор, Корея жөнүндө эмнелерди билгиңер келет? Эмнелерди билесиздер? Сиздер билген кандай кызыктуу, сиздерге жаккан кандай кызыктуу тараптары бар? Комментарийге жазып коюңуздар. Анда эмесе биздин каналга катталгыла, досторуңар менен бөлүшүп койгула. Келерки видеолордо көрүшкөнчө, пока.